Анан биз барышыбызга мүмкүн бизди бир тосуп алат, бизге бир үй берет кандыр деп биз үмүт менен келиптирдик да. Азыр шоң үмүттөбүз. Болсо болду күзгүчө, болбосо анан кайра кетебиз. Бизге бир кайсы немеси жок. Өкмөт анан өзү чече албаса биз анан өкмөткө да зорлук кылбайбыз. Болсо да бизге үй табып бериңиз, болбосо да жер табып бериңиз. Рахмат. Берсе да рахмат, бербесе да чоң рахмат деп кетебиз. Анан биз кайсы бир тарынчыбыз жок, урунчубуз жок. Kүйөө аламды да кечээ күнү Памирге жумшанып кетти. Сен барып уякта чөп жыйнап тургуң, такмак жыйнап тургуң. Кыргызстан мамлекетибиз агар жер чечип берген болсо, күзгүчө ону көрөбүз, анда мен анан сага телефон чаламын, кайра келгин. Жок, анан Кыргызстан мамлекети жер чечилбей калды дагы деген болсо, анда мен үй бүлөм менен өтүп барамын. Gelecek үй жер бербей болгондугу мен бирөө бир сарайда жашаса, бирөө бир квартирада жашаса да болуп, кудам да меникинде, күйөө балам да 9 айдан бери жашат. Түбөлүк менин үйүмдө булар да жашай албайт. Бир үйдө 15 киши жашаш деле кыйын. Анан мен мына оякка кетип калсак, анан балдар үчүн кыңырлам, булар жакшы окуп калды. Булардын бир келечегин жоём. Анан ошондойлуктан көп башыбыз неме болуп жатат, анан пикирлерди ойлонобуз, анан эми Кыргыз мамлекетинен үмүтүбүз үмүт күтүп отурабыз. Анан келечек биздин бир ояктагыга да бизге да бир көз салдырып бизди бир асырап алат деген ишенич менен. Чарчабайм жашагыңды менден алай, тентек болуп да жабайм. Жалгыз жүрсөң сүйлөшкөн акылдашым, китебим жолдош кылам арка жанай жат душман. Билбеймин жолдош кылам арка жанай жат душманды билбеймин.